Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүнкү күнгө 3 февраль. Туугандар, дем алыш, андыктан дем алышыңыздар көңүлдүү, жакшы өтсүн. Туугандар, группаларда в Подмосковье проведут недельный рейд по водителям и такси деп сообщение жүрөт. Бул Госавтоинспекция области с 5 по 11 февраля проведет рейды по пьяным водителям, опасным грузам и нелегальным таксистам. Также будут проверять техсостояние грузового транспорта деп жаңылыктар келип атат группадан группага. Бул 5 февралдан баштап рейд башталат туугандар. Таксисттер айрыкча такси группаларга таркатып коюңуздар, абайлаңыздар, документке жакшы болуңуздар. Эң эле биринчи таксисттен текшере турган өзүңүздөр билесиздер, бул путевой лист, ошонун срогуну, убактыларына карап коюңуздар. Анан негизи эле четверг күнү Ботанический садта жүрдүк эле. Ботанический садта метродон чыгып атканда эле баягы чыга бериште переход бар, билесиңер, баягы МЦКга. Ошо переходдо 6 полиция, чыккандан кийин баягы подземкада 4 полиция, берги МЦКга кире бериште 4 полиция чекеден текшерип, негизи эле документтерди текшерип, баарыны чекеден кармап, эшикте машина турган экен, ошол машинасына жүктөп атат туугандар. Бул дегени негизи эле мындай рейдтер көп болот, өзүңүздөр билесиздер. Бирок канча дагы документке так болуңуздар, себеби азыр негизи эле текшерүү күчөдү. Көпчүлүккө маалым болуп калды, биздин телеграм группа бар, Москва бар деген. Ошол жерде да мына бир бала жазыптыр. Рейд катуу жүрүп жатат тууган. Абайлап жүр. Мен 2 сутка камалып 5000 штраф төлөп чыктым дейт. Бул ошол жердеги адамдардын негизи эле жазган көпчүлүк комментарийлер, бул живой адамдар. Ошолорду эске алыңыздар туугандар. Анан баягы чыкканда киргенде көпчүлүк баягы метрого түшпөгөндөр рейд боло берет. Негизи эле рейд болот туура, бирок негизи текшерүү катуу болуп атат. Ошондуктан документиңизге так, өзүңүздөргө сак болуңуздар туугандар. Биз эскертүү катары эле сиздерге чыгабыз дайыма. Колдон келишинче маалыматтарды беребиз. Эң биринчи регистрацияны турлаңыздар. Экинчи трудовой договорду, үчүнчүсү сакырган кагазын. Ушуларды текшерет туугандар. Такси болобу, метро болобу, бардык ушул документтериңиздерге так болуп жүрсөңүздөр. Эгерде регистрацияны базада бар же жок экенин көбү сурашат, каерден текшерет, кандай текшерет. Негизи эле бул доступ МВДнын базасында болот, бул жөнүнө адамдар текшере бербейт. Баягы көбүнчө баягы компьютерден тартып жөнөткөн сүрөттөрдө эле кээде жараксыз болуп калат, негизичи. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, МФЦга барып эле МВДнын өкүлдөрүгө кайрылып текшертип алсаңыздар болот. Анан коркомун, мүмкүнчүлүк жок десеңиздер, ошол жердеги участковыйлар менен деле сүйлөшүп текшертип алсаңыздар болот туугандар. Ал деле ошол бир жолу. Анан туугандар, негизи эле регистрацияны ошол өзүңүздөрдүн ишенген адамдарыңыздарга тапшырыңыздар. Баягы биз кайталап жүрөбүз. 8936 111 7911 деген номерде таза регистрация кылышат, бирок көбү кымбат дейт. Кымбат болгон чакта дагы туугандар, эгерде бирөө жарымдарды тааныбасаңыз, телеграм группаларда баягы арзан деп, өтө арзан бааларды айткан, акчаны котор дегендерге акча которбоңуздар туугандар. Алданып калбаңыздар. Деги эле ошол эгерде биринчи келсеңиздер 3 айлыкка квартиранын ээси менен сүйлөшүп, госуслугадан компьютер аркылуу, телефон аркылуу, приложение аркылуу, болбосо ошол МФЦга барып кылдырсаңыздар болот. Азыр көп МФЦлар уже кабыл албай калды, только госуслуга болуп калган. Ошону сөзсүз тааныштар аркылуу кылдырыңыздар. Тааныш дегенде, мисалы, квартиранын ээлери дагы кээде алдап коюшат. Ошону дагы эске алыңыздар туугандар. Койдум деп кой берет да базадан чыкпай калат. Анда учурлар да болгон. Ошондуктан негизи эле этият болуп жүрүңүздөр туугандар. Мекендешке дагы бир маалымат жардам болсун туугандар. Эгерде полиция кармап кандайдыр бир баягы выдворение боюнча, 18.8 боюнча статьялар менен сот аркылуу колуңуздарга кагаз берип, постановление берип, выдворение кылып чыгып кет деген болсо, юристтерге кайрылсаңыздар болот. Жолдору болгон болсо, ошолор жолдоруну таап сиздерге выдворенияны жоюп, Россияда иштеп калганга мүмкүнчүлүк түзөт. Номерлерини коюп койдум, номерлерге кайрылыңыздар, кыргызча жазсаңыздар, кыргыз кыздар жооп беришет. Анан миграционный срогу бүтүп, эгерде чек арага баруу маселеси болгон болсо, Мухидинге кайрылыңыздар. Мухидин деле баягы кыйналгандарды бекер алып барат өзү, негизичи. Ошол нерсе негизи айтпадык эле. Кыйналып, жумуш жок, Россияда келгениңизге аз болуп, же баягыда 3 айдан бери жумуш таппай ары бери болуп, же семейный обстоятельства, кыйынчылыктар болсо, чындыгында кыйналсаңыздар, бекер алып барып келет.
чындыгында кыйналсаңыздар, анан бекер деселе барды кыйналдык деп алдагандагы болбойт туугандар. Ушундай маалыматтарды бири-бирибиз менен бөлүшүп турайлы. Тууган урук группаларга, группадан группага, такси группаларга жөнөтүп коюңуздар. Лайктан басып, биздин каналга катталып коюңуздар. Бөтөн жерде бири-бирибизге поддержка берип, колдон келишинче жардам берип жүрөлү. Бөтөн жерде бөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым өзү сактасын. Аман болуңуздар туугандар.